9 жаштагы Абдушукур төрөлгөндө эле ата-энеси 2 жолго түшүп, анысы аз келгенсип, апасы оор илдетке чалдыккандыктан ата-энеси Манзура Жээналиева балага туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ала албай жүргөн. Бүгүн анын көптөн күткөн мүдөөсү ишке ашып, небересине документ берилди. Кыйналып 1 жыл окулукка бере албай калдым. Былтыркы жылы окутту, эми азыр быйылкы жылда декабргача окутабыз. Анан күбөлүк албасаң мектептен чыгарабыз деп ушинтилер чуркап барбаган жерим калбады. Баягы паспорт жок бербейт экен. Закизи жок, ажырашып кеткен, кызым ооруп калып, анан ажырап кеткен да. Ажырап кетип ошондой атасы карашпайт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр катталган. Анын ичинен балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албагандар да бар. Буга байланыштуу министрлик демилге көтөрүп, мамлекеттик каттоого билдирүү жөнөткөн. Дал ушул негизде күбөлүгү жоктор бекер документ алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. 493 балага биринчи жаса берди. Аны экинчи этапта болсо, кээ бир документтерди такташ керек болду. Ал документтерди тактап туруп кайра жөнөткөндөн кийин 765 баланын ичинен 209 балага документ жаса беришти экинчи этапта. Анан ошо калганы ошо 55 бала эле ошо балага дагы бүгүнкү күндө калган 3-этапта мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, атайын ошол каттоо кызматы тарабынан ушундай мобилдик топтор уюштурулган. Ошол мобилдик топтор ушу тынбай жерлерге барып, анан массалык маалымат каражаттарында дагы айтып деп, элдерди дагы үгүттөп, мындай биргелешип ушундай иштерди алып барып, азыр документ берип жаткан учурубуз да. Кошумчаласак, жыл аягына чейин 500дөн ашык балага күбөлүк берилет. Андан тышкары мамлекеттик каттоо кызматынын адистери үйлөргө барып да кызмат көрсөтүүдө. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.